Жалал Абад шаарына улгайган курактагы адамдарга мээрим жана камкордук боюнча 1 айлык иш-чарасын баштады. Анын алкагында карыялар өздөрү жасаган буюмдары көргөзмөгө коюлду. Даткайым Тургунбаева өзүнүн эмгегинен жаралган буюмдар менен жарманкеге катышууда. Бош убактысын текке кетирбегенине колөнөрчүлүк менен катар гүл өстүрүүнү да адат кылган. Бүгүн жасаган буюмдарын сатууга мүмкүнчүлүк жаралганына кубанып турат. Карыялардын көңүлүн алып, күндө ушундай иштерди жүргүзүп, Маканбаева дайыма иштерди жакшы алып барат. Карыялардын ишин көңүлүн алып, клубтарды ачып, концерттерди уюштуруп, колөнөрчүлүктөрүн көрүп, кубанычып, жакшы иштерди жүргүзүп атышат. Шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгында бүгүнкү күндө 160 карылар каттоодо турат. Карыяларга коомчулук тарабынан камкордукту күчөтүү, алардын муктаждыгын жоюу максатында бул иш-чара уюштурулду. Баягы ден соолугунан баягындай кыйналып калган адамдарды ошол элге аралаштыруу максатында биз атайын клуб ачканбыз. Бул клубтун негизги максаты ошол жумасына 2 жолу ошол жерде жолугушуп, өздөрүнүн ойлорун айтып, ар кандай программаларды койгонбуз, ошол боюнча иштер жүргүзүлөт. Андан тышкары дагы шаардын мэриясы дагы, депутаттар дагы биздин жарандарга бүгүн аябай жакшы мамилени түзүп, ошолорго дагы атайын иш план, иш-чараларды койгон. Мындагы буюмдар элдин кызыгуусун жаратты. Шаар тургундары энелердин колунан жасалган буюмдарын жана гүлдөрүн сатып алышты. Энелерибизге бир аз болсо да жардам болсун деп ушу гүлдөрдү сатып алдык. Ар бирибиз энелерибизди, аталарыбызды, бардыгын карыларды сыйлайлы. Биз дагы ушу жаштарга жетели. Аталган жарманкеге Кызылай коому да катышып, көңүл ачуучу концерт тартуулашты. Эскерте кетсек, карылар күнүнө карата 1 айлык жарыяланган. Анын алкагында аларга сый-урмат көрсөтүү улантылат. Шаардык мэрияда бул багытта атайын иш-чараларды өткөрүп, камкордукту күчөтүү иштерин жүргүзүүдө. Өздөрүнүн колу менен жасаган колөнөрчүлүктөрүн дагы сатууга коюп. Элиза Капарова, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.